мен biraz маалыматым бар, ошол социалдык түйүндөрдөн окуганым бар. Бул иш-чара боюнча өздөрүнүн жумушун ички иштер министрлиги жүргүзүп жатса керек. Себеп дегенде мен biraz көрүп калдым. Эми муну мындай да, ар кимдин 2 адам болсо 2 ою бар, 3 адам болсо 3 ою бар. Мен кандай айтар элем эми? Сөз эркиндигин сөзсүз бууаш керек. Ал бизде баш мыйзамда жазылган. Söz erkinliğe söz korgoluş gerek. Başka mesele emne kılmış kıldı, kaysı kılmış men kanday жоопко тартып атышат. Аны чыдап туруш керек, аны коомчулукка жарыялайт. Себеп дегенде азыр бул жабык кылмыш эмес, ачык эле кылмыш иш. Ички иштер министрлиги деле бул жөнүндө маалыматын берип атат. Буну да күтүш керек, көрүш керек, тергөөнүн жыйынтыгы менен. Мен билишимче ошо кылмыш козголгон, баңгидат боюнча козголду окшойт. Анын деле бирөөгө жаба жабыш, же болбосо жала жабыш кыйын болсо керек. Ал коомчулук ачык. Бизде Кыргызстанда коомчулуктун күчү аябай зор. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Күтүш керек. Тергөөнүн жыйынтыгы менен анан баа берилет деп ойлойм. Эми журналисттердин коопсуздугу деп эле айта бербеш керек. Эми жаранда Кыргызстанда биздин мамлекетте биз укуктуу мамлекетпиз. Мен ойлойм, ар бир жарандын коопсуздугу каралыш керек. Айрыкча сиз айтканга мен кошулам, журналисттердин да коопсуздугу каралып туруш керек. Каралып атса керек. Себеп дегенде, эгер журналист өзүнүн оюн ачып, эң негизгиси адилеттүү, туура айткан болсо ага кооптонууга эч кандай себеп жок. Башка маселе ким кай жака чейин, кайсы деңгээлге чейин түшүп, ушул журналисттик тескөөлүбү, же болбосо укук орган тескөөлөрүбү ошол туура жакта кетип атабы, кетпей атабы. Мен ойлойм, эч кандай коопсуздук болбойт. Кооптонуу деле жок. Биздин мамлекет дагы бир кайталап коеюн, укуктуу мамлекет. Ар бир жаран өзүнүн коопсуздугун коргоо үчүн органдарга, ички иштер органына, улуттук коопсуздук кызматына кайрылса болот.